Ассаламу алейкум, кандайсыңар достор? Кечээ күнү грин карта утуп бир үй бүлө келди, жаш үй бүлө. Билесиңер, бир ай мурун мага байланышка чыккан, мен сториске чыгаргам. Аларга Чикагодон квартирага снимать этип берип, алар кечөө учуп келишти, жакшынакай жайгашып алышты. Андан тышкары дагы бир үй бүлө кечөө мага байланышка чыгып, баягындай менин тааныштарым жок, туугандарым жок дейт. Ал бир досу менен сүйлөшкөн экен Техаста. Бир ошол адрести берген экен, бирок азыр байланышка чыга албай атыптыр. Эмне себептен байланышка телефон алмашып кеткен, же азыркы кырдаалга байланыштуу байланышка чыга албай атабы, балким ушундай жагдайлар болуп аткандыр. Мен ал жигитке айттым, эгерде сенин эч кандай досуң жок, тааныштарың жок, туугандарың жок боло турган болсо, ошо грин картаны алып жөн эле келе албай күтүп жүрө берген экен да. Мен айттым, келе бер дедим. Мен сага болгон колубуздан келген жардамды, көмөктү көрсөтөбүз деп. Себеби бияка келгенде адрес керек, адрес кайсы жерден башташ керек, эмне жумуштарды кылыш керек, кандай кадамдарды ташташ керек, ал боюнча толук маалымат бердим. Ал жигит эми буюрса дайындануунун алдында турат. Эми эртең бүрсү мен даярмын, билет алдым дей турган болсо, биз ал мекендешибизге дагы 5 баласы менен, үй бүлөсү менен киргенге толук колубуздан келген жардамды бергенге даярбыз. Лайктан басып, комментарий жазып, жана ошол видеону бөлүшүп кеткенди унутпайбыз.